Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздерге дагы уникалдуу жерлерди көрсөтмөкчүмүн. Албетте бул Google'дун картасы. Анда эмесе кеттик достор. Бул биздин Кыргызстаныбыз. Кыргызстандан алыс эмес жерде Каспий деңизи жайгашкан. Каспий деңизинен илгерки негизги өзүнүн аты Хазар деңизи деп айтылат. Хазарлар болсо түбү барып Алтайлык кыргыздарга такалат. Тарыхтагы жазмаларды издеп көрсөк, Хазарлардын падышасы дагы Манас болгон деп жазылып турат. Ал жөнүндө эмки берүүлөрдөн айтабыз. Анда эмесе андан ары улайлы. Бул жерде болсо Азербайжан, Чечня, Грузия жайгашкан. Анда эмесе ушул жерлердеги Манас атабызга аталган шаарларды, кыргызча жерлерди мен сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Анда эмесе кеттик достор. Мынакей достор, Манас кент деген шаар бар, шаарча бар экен бул жерде. Бул жерде Манас темир жол аялдамасы, Манас деген момундай Дагестанда жер турат. Көрүп атасыздар достор, картадан кирсеңиздер болот. Манас базары, бул жерде Манас авторазбор деп турат. Эми ушул жердеги кыргызча аталган жерлерди көрсөтмөкчүмүн. Мынакей достор, Бай, Чабак, Май, Аспарай, Кантук баш деп турат бул жерде. Тал терек деп турат, мынакей көрүп атасыздар. Уй таш деп турат. Бүт эле кыргызчаттар. Бул жерде баш деп турат. Баягы күнү Нарын каланы көрсөткөн бул жерде, Дагестанда жүрөбүз. Бул жерде Махачкаланы көрсөтүп атам сиздерге. Махачкала. Махачкаладан алыс эмес жерлерде кумуктар жашайт. Кумуктар бул дал эле кыргыздарды баягы большевиктер келип кумукка айлантып койгон. Ушул жерде азыркыга чейин кумуктар кыргыздар жашайт. Андан ары уласак, мынакей Чиркей, Улуу Суу деп турат бул жерде, Ак Төбө, Такалай, бүт эле кыргызчаттар. Махачкаланы жакшы билесиздер, Дагестан Республикасынын борбору болуп эсептелет. Кала деген сөздү бардыгыбыз эле билебиз. Биз кийин шаар деген сөздү колдонуп кеттик. Кала деген сөз көп колдонбой калды. Негизи шаар деген сөз фарси тилинен шахир деген сөздөн алынган. Кыргыздын негизги сөзү шаарды кала деп айтабыз. Ошол жерде Махачкала деп турат. Чечендерди болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер. Сөзмөр адамдарды, сөз качып кутулбаган адамдарды биз чечен деп коебуз. Ошол чечендерди дагы мына биз атаганбыз деп айтсак болот. Андан ары кетсек достор, ошол эле Дагестан Республикасында ондай Манас кафе деген дагы бар. Бул жерде Ачык Улак, Кара Төбө, Махмуд мектеп, Тукуй мектеп, Күн батар деп турат бул жерде достор. Айта берсек, бул жерде өтө кыргызча аталыштагы жерлер өтө көп экен. Бул чөлкөмдөгү жер аталыштар биздин Кыргызстандагы жерлерибизге караганда кыргызча аталыштары сакталыптыр. Бизде болсо Сосновка, Беловодский, Московский, Александровка, Садовое, Панфилова, Вейн-Антоновка, Ивановка, Палекет-Салекет болуп, ушу менен кеминге чейин бүт эле орусча аталыштарда аталып, ушул мезгилге чейин турат. Мына ушул жерди ичкеридеги кыргыздар деп айтылган экен илгери. Ичкеридеги кыргыздар азыр биздин Баткен областындагы ичкилик кыргыздар. Ичкилик деген бул ичкеридеги кыргыздар деп айтылат. Эки деңиздин ортосунда мындай карасаңыздар, Европа тарапка түзүлө бара жатып, ичкериге бурулуп кетет. Эки деңиздин ортосунда жайгашканы үчүн ичкеридеги деп айтылат. Ал тарых жөнүндө эмки көрсөтүүбүздөн улантабыз. Саламатта калыңыздар. Ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып, подписка баскычын басып коюңуздар. Бөлүшкөндү да унутпаңыздар.